Саламаттыкты сактоо тармагында 40 жылдан бери эмгектенип келе жаткан дарыгер Аскен Тынымсейитованын иш практикасында дарт аныктоого байланыштуу бушаймандыкты жараткан көрүнүштөр буга чейин болгон эмес. Ал эми учурда оору белгилери байкалбай туруп, дарт өтүшүп кеткен жагдайлар күн өткөн сайын күч алууда. Тагыраак айтканда, ковид жана өпкөнүн кагыноосу боюнча оору белгилери берилбей туруп эле өтүшүп кетүүдө. Клиникасы былтыркыга караганда өзгөрүлүп атат. Мына азыр былтыркы жылдарда жөтөл болуп, температурасы этинин дене табы көтөрүлүп, ушундай болуп жөтөлүп, анан биз өпкөсүн тыңшаганда кырылдактар угула турган болсо, быйылкы жылкы азыркы уже кездешип атышат, өпкөсүнүн кырылдагы жок эле, жөтөлү деле редко анда санда эле жөтөл пайда болсо, эти сыбаса деле рентгенологко жиберсек, уже пневмониянын картинасын берип атат. Мындан улам дарыгерлер кайрылган жарандарды рентгенден өткөрүп, анализге жөнөлтүшүп, анан гана ковид же өпкөнүн кагыноосуна кабылгандыгын билишүүдө. Ал эми дартты лабораториялык жактан тастыктоо боюнча Нарын райондор аралык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору иш алып барып келет. Тоолуу облус аймагында ковид аныктоо боюнча иш алып барган жалгыз санитардык бактериологиялык лабораторияда учурда иш кызуу. Анткени мезгил өткөн сайын дартка кабылгандар көбөйүүдө. Күнүнө жана оорулардан жана алардын контакттарынан күнүгө 30-дан 80-ге чейин анализдер күнүгө келет. Ошолордун ичинен азыркы убакта ошо эпидкорталга байланыштуу оң натыйжа берген оорулар көбөйүүдө. Бир күндө 5-6-дан оң белги билгендери көбөйүп атат. Адистердин айтымында июнь айында ковид менен өпкөнүн кагыноосуна кабылган жарандардын саны кескин көбөйдү. Алып айтсак, бүгүн эле өлкө боюнча 931 адамдан аныкталса, анын 5-өө Нарын облусунун тургундары. Эпидабал ушу акыркы 20 күн аралыгынын тегерегинде эпидабал Нарын облусу боюнча курчуп келатат. Мурун буга чейин ушу 1 ай мурун эле айтсак, пневмония оорусу эле катталып аткан болсо, азыр күнү кур эмес, азыр лаборатордук жактан тасталган коронавирус оорусу күнүгө күнү күчөп атат. Мына бүгүнкү күнгө эле 500 катталды. Былтыркы жылдан бүгүнкү күнгө чейин алсак, коронавирус оорусу 814 оору катталып атат. Ал эми пневмония оорусу болсо, ошо былтыркы жыл менен эме болгондо 2146 учур катталды. Ошентип, Нарын облусу боюнча илдетке кабылгандардын жалпы саны өткөн жылдан бери карай 3000ге чамалады. Тилекке каршы мунун ичинен 75 адам өмүрү менен кош айтышкан. Тагыраак айтканда, өткөн жылы 69 адам каза тапса, быйыл 6 адамдын өмүрү кыйылды. Андыктан дарыгерлер жарандарды сак болуу керектигин эскертет. Мен элдерден суранып кетер элем, личный гигиена жакшы сактап, масканы кийип, аралыкты жакшы сактап, колдорун бат-бат антисептик менен жууп тазаланып, ар ким өзүнүн ден соолугуна карап, ушуларды сактаса, кичине оору азаябы деген тилек. Дартка кабылган бейтаптарга кеңеш берип, мобилдик топ жөнөткөн 118 маалымат борбору өткөн жылдын апрель айында ачылып, абал турукташканда ноябрь айында жабылган. Ал эми учурда ооруга кабылгандар көбөйүп жаткандыктан кайрадан ишке киргизүү жагы каралууда деп билдирди Нарын облустук медицина борборунун жетекчилиги. Чпара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми.